Мен мындай билемде үй бүлөлүк зомбулук негизи билимдүү кишилерде болот, билимдүү үй бүлөдө болот. Бирок көбүнчө бирөөсү мас болсо, ошол учурда катуу мындай таасирлер болот да, терс таасирлер болот да. Сизде андай статистика барбы? Вот это же. Бүгүнкү күн 2019 жылы 75 статья боюнча жанагы жоруктарга үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8159 арыз катталган. Анын ичинде 554 сотко жөнөтүлгөн, 7045 иш кыскартылган. Тергөө амалында жүрүп атканда алар встречный заявление жазып туруп, ошо аркылуу кыскартылган. Бүгүнкү күндө 560 иш өндүрүштө тергелип жатат. А ошо 6145 ордер берилген кишилер, алар кантип берилген? Уголовный кодекс негизиндеби же? Жок, булар участковый инспекторлор, анан жана дежурный частьтар өздөрүнүн участкада карап жүргөн, ошондой жана сиз айткандай неблагополучный үй бүлөлөр болсо, ошолорго охранный ордер коюлуп эметилген. Анан мунун ичинде бүгүнкү күндө алар коюлгандан кийин 3 айга чейин эметилет. Ошонун ичинде участковый инспекторлор булардын көзөмөлгө алышат да. Бүгүнкү күндө 7 эле ушул ордерди бузган үчүн 7 иш козголуп, жоруктар боюнча бүгүнкү күндө өндүрүштө. Вот силер расследование кылганда мотивтерди изилдейсиңер туурабы? Айтсаңызчы, себеп эмнеден көпчүлүк? Зомбулук эмнеден башталат? Үй бүлөлүк зомбулук көбүнчө ушул үй бүлөнүн шарттарына карата ушундай зомбулуктар көбүнчө жанагы түшүнбүксүз, анан күйөөсү тиги аялы менен урушкан, ушундай көбүнчө ушундай семейный эмелер болуп атат да, конфликттер. Жок, статистика бар, мисалы арак ичип алып, ошондон мушташ башталды. Арактан канча мисалы статистика көрсөтүп атабы? Арак себептен мас болгондо? Мас болгон убагында 4272 факт катталган. Практически 70% туурабы? 70%. Мына биз өзөгүнү карабай жатабыз да. Бизде мындай любой учурда барып аракты алсаң болот. Менимче ошол ордерде дагы жазылыш керек да, берилген кишиге ушундай ордер. Ошол кишиге арак сатылбаш керек негизи. Же ушундайга барыш керекпиз биз? Арак сатууга чектөөлөрдү кириш керекпиз. Тыюу эмес, чектөөлөрдү. Сиз берген эмелерге биз өзүбүздүн эмелге алып туруп, көзөмөлгө алып туруп, бул да боюнча иштеп эметип тапшырма участковый инспекторго да беребиз, ушундай болот. Жок, сиз макулсуз да, туурабы? Туура. 70% мына спирт ичимдиктерден болуп атат. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жолдошбаев Канчыбек Жолдошбаевте. Урматтуу Дастан Арсызбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу замминистр. Мына могу силер айтып атасыңар, телевидениеден берип атат. Зомбулук болуп атат, ушинтип аялдарды өлтүрүп коюптур деп атат. Ошол өлтүрүп койгон аялдардын тиги мурун силерге жалба жазды беле, же болбосо кийинчерээк эле иш бүткөндөн кийин анан кийин силерге келип атабы? Ушуну айтып көрсөңүз. Урматтуу Камчыбек Жолдошбаевич, бүгүнкү күндө действительно 3 резонанстуу кылмыш иш катталган. Бул Нарын область, Баткен и Исыкөл областына боюнча. Биз баарын изилдеп чыгып, бүгүн төгөргө амалдар жүрүп атат, но мурда бул үй бүлөлөрдөн биздин милицияга кайрылган жок.
Ушундай эме зомбулук болуп атат деп арыздар менен кайрылган жок мурда. Алар эми бүткөндөн кийин эле айтып аткан турбайбы? Бул уже факт боюнча больницага түшкөндөн кийин ошондо бизге маалыматтар түшүп атат, ушуга карата биз иш тергөө амалдарын жүргүзүп атабыз. А мурда биз карап чыксак, булар кайрылган жок бизге арыздар менен. Эми ошол кийин ошолорду текшерип көрдүңөр да, кимиси күнөөлүү болуп атат? Эми ошол үй бүлөлөрдө же эркеги, же аялы, же ичкиликтен болуп атабы, жана этил спиртинен көбүрөөк ичип алгандан кийин дайын таппай калат да бир топторучу. Мындай текшерип карап көрдүңөрбү? Мындай ошо системасын, кандай жашоо тирчилигин, эмнелерден экен? Бул бүгүнкү күндө мен айтып кеттим, тергөө амалдары жүрүп атат, но сиз биякта дагы Дастан Бекешевич айткандай, Далабай, действительно булар спирт ичимдик ичип алып туруп, ошондон баары эмелер болуп атат да. Но азыр тергөө амалдары жүрүп атат, биз толук маалымат уже тергөө бүткөндөн кийин анан беребиз. Мунун причинасы эмнеден болуп атат? Карап көрсөңүз, ошо эркеги ичип алганбы, же оң тетири басканбы эркеги, же аялынан кеткенби шылтоолор, жакшы ойлорду ойлонбой же мурун урушуп жүргөнбү? Ошондой системалар болот да, булар шак эле алны муунтуп эле бир кишини жайлап коюш оңой эмес да. Анан ошолорду карап көрдүңөрбү? Ошол жанакы жазалагандар эмне жаза алышты, кандай кылышты, аларга эмне деген жаза берип атасыңар? Бул боюнча дагы мен айтып кеттим эле, тергөө амалдары жүрүп, ошол боюнча сиз айткан ошол вопростордун баарын изилдеп чыгып, анан толук уже квалификация беребиз булар иштер боюнча. Эми ошол райондордо, облустарда чогулуш өткөрүп, ушулар боюнча сиздер өзүңөр жазап айтып коюш керек да. Эрте момундай болуп атат, тигиндей болуп атат деп ошол жерлерде органдарга айтып түстөп койсоңор, анан эми сиздин жооп бергениңизге рахмат, чоң рахмат, жакшы ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат, Камчыбек Жолдошбекович. Кийинки сөз депутат Касымалиева Аида Камчыбековна да. Рахмат. Ушул мыйзам боюнча дагы биз мына январга өкмөттүк саатта киргиздик. Ушул мыйзамдын аткарылышын жакшылап караш керек болуп атат да. Айтсаңыз, мына 2019-2018 канча адам өлдү үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан? 2018 жылы 2 адам каза тапты. 2018 жылы 68 аял өлдү деп жүрөт. Массалык маалымат каражаттарда тастыкталган статистика. Бизде каттоо боюнча информационный центрде катталган эме боюнча иштер боюнча 2 адам болуп атат. 2019 жылы канча адам өлдү? Бүгүнкү күндө акыркы эмелер менен алсак, бизде бүгүнкү күндө 2 адам болуп атат. Анда мына 8159 адамдын канчасы эркек, канчасы аял? Зомбулукка туш келген адамдардын. Так. Эркектер 5752, аялдар 393. Сиз өзүңүз түшүнүп атасызбы айтып атканыңызды? 5000 эркек зомбулуктан жапа чекти. Жок, айтат. Аялдар үй бүлөлүк зомбулук боюнча мынакей берде ушу жоруктарга катталган иштер боюнча мен жана айтып кеттим, 8159 болчу. Аялдар менен катталган 78. Эми аялдардын үстүнө эметилген 2076,
жаш өспүрүмдөргө катталган 49 болуп атат. 2019 жылы 12 айдын ичинде. Сиз өзү эмне деп атасыз? Жакшылап даярданып келбейсизби? Мына биз январь ичи 10 күндө 2 адам каза тапты, 2 аял. Болгондо да мыкаачылык менен. Азыр айтканыңыз такыр туура эмес. Биз дагы даярданып келдик. Статистиканы даярданып, анан айтпайсыздарбы? Бул эки Же билбейсиз эчтекени? 2020 жылга кирет. 2019-га айттыңыз. Сиз 8156-ны айта албай атасыз канчасын. Бул жерде суроолор берилип атат. Аналитика керекпи? Жаш баланын жообундай. Көбүнчө аялдар тушугат, аялдар өлүп атат. Биз ичкилик дегенибиз менен андай эмес. Ичкилик болсо анда акесин уруп өлтүрмөк, атасын уруп өлтүрмөк, эркекти өлтүрмөк. Аялдарды ура берсе болот, өлтүрсө болот. Өлтүргөндөн кийин дагы аялдарды күнөөлөп коюп атат. Мына жерде суроодон эле билинип атат. Ошол аялдар өзү күнөөлүү беле деп, ушундай дагы суроо болобу? Жакшылап даярданып келбейсиздерби? Ушундай ички иштер министрлигинин айынан ушундай сиздер алар келгенде арыз жазганда дагы ушундай мамиле кыласыздар. Сиздер үчүн бул кылмыш эмес. Мына 8159-дан 563 гана иш сотко берилген, сотко. Канча адам соттолду зомбулук боюнча? Бул жерде эжелеп окуп отурасыздар. Уят, абдан уят. Даярданып келбейсиздерби? Жооп бериңиз. Азыр сиз жана 78 дегендериңиз туура эмес. Биринчи башка цифраны айтып атасыз. Экинчи жолу башка цифраны айтып атасыз. Эжелеп. Мен сизге ошо 2019 жылдын 12 айдын ичинде цифраны айтып атам да. Жакшылап ушул мыйзам боюнча даярданып келип, жакшылап түшүндүрүп бергиле анализди. Үстүртөн карабастан жөн эле бир статистиканы айтсак, ошого жооп бере албай атасыздар. Рахмат, кийинки сөз депутат Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна да. Рахмат, Дастан Артисбекович. Ички иштер министринин ордун басарына менин да бере турган суроолорум көп эле, бирок арасынан айтып кете турган нерсе да бир үй бүлөлүк зордук зомбулуктан каза болгон эркекпи, айымбы бюджет тарабынан мындай косвенный прямой расходторду, чыгымдарды санап келгенде бир өлгөн адамдын расходуна мамлекет 1 миллион 600 000 сом чыгым кетет. Ошону эскерип жазып алыңыздар. Бул расчетту 4 жыл мурда эле санап беришкен. Анан ушу министрлери ушинтип жооп берип атса, орун басарлары. Экинчи, мурдакы кодекстерде деген административный арест деген понятие бар болчу да. 3 күндөн 5 күнгө чейин ошентип үй бүлөлүк зордук зомбулуктан кармалса, бекитип коюшчу. Азыр ал нерсе кодексте жок экен, биз гуманизация кылып салдык. Сиздин оюңузча ушул нерсе керекпи? Бүгүнкү күндө сиз туура айтып атасыз, бул эмне керек. Биз дагы жумушчу топ боюнча проектти жазадык, ошону жол берейик деп атабыз. Эмнеге бул мыйзамды алып келип атканда кошо ошону дагы киргизген жоксуздар? Ну, проект закона бул боюнча даяр, но мурдагы жаңы кодекстер боюнча бул эмелер кирген жок жоруктарга. Бүгүнкү күндө 75 статьяга карасак, аякта только штраф менен анан исправительный работа бар экен да. Суроомду кайталайынчы, эмнеге кошо алып келген жоксуздар анда? Ошондой өзгөртүүнү. Сиз билесиз да, милицияда иштеген все, кто погоны носят, араңыздарда мына айымдарды көрүп атам да. Билесиздер да. Бул абдан эффективдүү мера болчу. Эмнеге кошо алып келген жоксуңар ошол мыйзамды дагы? 1-2 жумада 4 айым каза болду. Бул биз экинчи этапта карайык деп атабыз, ушу проектти даярдап берейик деп атабыз. Охранный ордерден тиги арест. Уголовный кодексте семейное насилие деген жок болчу да. Качан алып келесиздер? Бизде проект даяр, өкмөткө биз уже даярдап өткөзүп беребиз. Сөзсүз түрдө эрте буну киргизиш керексиздер, билесиздер. Анан туура мен коллегам абдан туура айтып атат. Буну деген даярданып келбейсиздерби? Экинчи, Нурсалим Советбекова да, вот Иссыкульский неме ОВД-ңырды ызычу болду. Изнасиловали. Алгыс ошол зордуктаган адамдан боюна түшүп калып ызычу көтөрүп атса, силер кайра өзүңөрдүн сотрудниктериңерди коргоп жатасыңар. Ошол иш эмне менен бүтүп атат?
Пом Бастери и ОВД Чолпон ата. Бир жолу гана эмес, бир нече жолу зордукталган кыз. Милиция никаких действий не принимает деп арызданып атышат. Аякта бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат, но предварительно жанагы жазган арыз боюнча анын дооматтары пока тактала элек да. Не доказано Свидетель- болот атабы. свидетельдер- Изнасилование беременна не доказано болот атабы. Пока не доказано болуп атат ошону. Экспертизалары дагы назначать этилген, но бүгүнкү күндө ошол боюнча тергөөнүн жыйынтыгы менен жооп беребиз. Суроолор кайталанып калды. 20 секунд бергиле. Кечиресиздер. Боюнда ошол зордуктаган адамдан боюма түшүп калдым деп, мен боюнда болуп калдым деп арызданып атса, силерге не доказанный болот атабы? Милицияда эмне отурасыздар Ал- анан? Ал аял тиги жигит менен сожительство этип жаткан. Официально 3 ай жашаган. Официальный брагы жок. Поэтому ошо А у нас что, если сожительствует, муж не может насиловать или гражданский муж не может насиловать, что ли? Что за нонсенс, господа милиционеры? Вы погоны носите, хоть различайте, где... Там бүгүн тергөө амалдары жүрүп атат, там биз дагы предварительно күбөлөрдү баарын эметип туруп тергөө жүрүп атат. Там өзүнүн кызычтылыктары бар экен. Кат жүзүндө бериңиздер, жооп бериңиздер. Кат жүзүндө жазып жооп бериңиздер.